Ошон үчүн бирөө дуа сураса уш төртөөнү берин. Ким сураса төртөөнү берин. Балаңызга, атаңызга, апаңызга, досуңузга, өзүңүзгө да төртөөнү сунаңыз. Пайгамбарыбыз айтып койду. Ибн Мажанын риваяты. Аллахумма гфирли, оңой да гана. Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни. Ар бир намазда дуа кылып коюңуз. İhlas менен жүздөнүп Аллага, я Алла, сен угуп атасың деп. Аллахумма гфирли дегени, я Алла, мени күнөөлөрүмдү кечир деген сөз. Күн сайын кечирим сурап турайлы Алладан. Аллахумма гфирли деп Алладан кечирим сураган. Аллага эң жаккан амал. Менде күнөөкөр, жаратуучу, кечирүүчү. Аллахумма гфирли, вархамни, мени, я Алла, райымдуулуңа бөлөгүн деген сөз. Ya Allah, Allah rahimdığına bölöse boldu. Şeytan еш нерсе кыла албайт.